Мынасақ окуя. Чыныгы жаңжалго бул жак апа. Акырын дубалдарында кулагы бар. Кылмыш 40 жылда билинет, бардыгы ортого чыгат, көрөсүз. Ооба, ошондой. Бирок сен да тилиңе сак бол. Ай апам, эске бир нерсе айтышым керек. Эмне болду? Бирок мага ачууланбаңыз, суранам. Кемаль бая күнү Жахидай менен Бүлөнт бейди көрүптүр. Кандайча көрүптүр? Токойдо. Кучакташып турушуптур. Булар эмнегедир жашынып алып жолугуп турушат. Биз ар дайым көрчүбүз, бирок кандай десем түшүнбөй койдук. Калп айткандай болбойн, бирок биз да жаман ойдо калдык. Ай бирдеме болчудай бул үйдө. Мейли күнөөлөрү өз баштары менен кетсин. Силер кантип ушуга бардыңар? Менин көзүмө чөп салганды көрсөтөм барыңарга. Кутман кеч. Бүлөнт айдын башатына 2 стол буйртканбыз. Ооба, жүрүңүздөр. Kutman geç. Hoş geldiniz. Geçiririm sırayım. Göp büttürgen jokмун bu? Жок. Сот отурумуна келбей койгонуңа салыштырмалуу көп эмес. Meyli ошондой болсун. Ошол себептен бүгүн жолуктук да. Сенин ажырашуу үчүн койгон шарттарыңды угалы деп. Дал ошондой. Анда биринчи тамактанып алалы. Даам сызып дегендей. Бул кештин рахатын алып эс алалы. Жахиде? Ойго чөмүлүп кеттиңби дагы? Келгенден бери өзүңдү эзип салдың го.
Ортоңорго түшөйүн, барып сүйлөшүп келейин десем, маселе эмне экенин айтпай атпайсыңбы? Ай, айта албайм. Кудай ай. Корхандын унаасы эмеспи тетиги? Ооба. Бирок мен бул жерде экенимди билбейт да. Блендтен укса керек да. Мен сага айтпадым белем. Сөзсүз келип сени алып кетет дебедим белем, Жахиде. Каяка сен? Каяка? Зехра, эшикти ачсаң? Бир аз уур басырыктуу болду. Кел, отур мындай. Антип дароо чуркап бармак белең аял башың менен. Алда кыйналсын, керек болсо ыйласын. Карасаң, канча күндөн бери ыйлап отурасың. Эшигибиздин алдына өзү келди. Кое тур эми. Ыйласын, Бирок капа Мехри, болсун. Сыйлуу бол, суранам сенден. Мен азыр силерди жалгыз калтырайын. Отуруп алып сүйлөшкүлө кенен эмне маселеңер болсо чечип алгыла. Зехра? Корган каякта? Бülent Бейди сурады, тамактанууга чыкты дедим, анан эч нерсе айтпай туруп кетип калды. ичимдик берейинби? Ооба. Жок. Ооба, ичимдик бериңиз. Сүйлөшөлүбү? Каяка шашып атабыз? Албетте сүйлөшөбүз. Шарттарыңды уккум келип атат. Сага биринчи шартымды айтайын. Бул музыкага мени менен бийлейсиң. Шылдыңдап атасыңбы? Жок, анткен жокмун. Эч кандай шарт жок, туурабы? Бул дагы оюн болчу. Менин көңүлүмдү албасаң, анда билбей отура бересиң. Жесурду өрүбөчү, танга билемек белек эми. Эгер шарттарымды уккуң келип атса. Ушундайда болмок беле, баары бизди карап атат. Сүйлөбөй тур. 1-2 мүнөт өзүңдү мага тапшыр. Эч нерсе ойлонбо. Демек, Жесур менен Сухан да бул жакта тура. Ооба, дал келишүүнү карасаң. Элестет, Корлуда шаарчасынын ресторанында эмеспиз азыр. Элестет, 2017 жыл эмес. Элестет, сен Корлуданын кызы эмессиң. Сен болсо атамдын душманы эмессиң. Ооба, экөөбүз гана барбыз. Биз болгону Жесур менен Суханбыз.
Шарттарыңды уксам болобу эми? Эч кандай шартым жок. Ажырашпайм сени менен. Сен эч качан калп айтпайм дечү эмес белең? Сага калп айткан эмесмин деген болчусуң. Ооба, калп айттым. Кое бер мени. Кое бербейм. Кетким келип атат. Эл бизди карап калышты, ыңгай сабалда калтырба мени. Жесур бизди карап атышат, уят болобуз. Анда тентектик кылба, жаш баладай болуп. Чынында бул кылганың уят эмеспи? Бүгүн менин туулган күнүм. Сени менен белгилейим келди. Эмне болмок эле бул күндү мага туулган күн белеги катара берсең? Сен туулган күнүң ноябрда. Жесур Алимдар уулунун туулган күнү ноябрда болчу. Жесур Карахасан уулунун туулган күнү бүгүн. Ал бүгүн төрөлгөн. Муну бир гана апам билчү. Ар жыл белгилечүбүз, бирок жашыруун, эч кимге көргөзбөй. Эми апам жок. Ошол себептен сени менен белгилейим келди. Кое бер. Турары. Токто дейм. Кое бер. Кое бер дейм. Бүлент каякта? Бүлент. Корхан? Турары. Бүлент каякта? Токто деп атам. Колумду кое бер. Бүлент каякта? Сухан, каякта Бүлент? Корхан, эмне болду? Бүлент эмне болуп жатат? Билбейм. Кое бер колумду. Сен эмне болгон адамсың? Не oldu Korkan? Сен эмне болгон акмаксың дейм. Ne дейсің? Қандайша? Эмне дейм бе? Менин аялымды жолдон чыгарып алып, мага атырлайын деп атасыңбы сен? Өлтүрүп коем сени азыр. Кое бергилечи мени. Тынчтаныңыз. Gel жүріп сен алып Озуңдун кеткіле мұны. сындырам. İçip al önüne de oturasın. Мени кое бергиле дейм. Эчке Алып чыкпайсың. кеткіле. Өлтүрөм сени, колуңду кое бергиле. Мурдуңду сындырам. Алып кеткіле не қарап тұрасыңар? Корхан болду. Өлтүрөм мен сени, өлтүрөм. Карап тур сени. Өлтүрөм муну. Banu, oturчу sıranam көңіл бұруа. Авалын көрдүңгө аябай мас экен. Эмне деген өзү билбейт. Ооба, көрдүм. Эмнеде ойлонорумду да билбей калдым. Banu, Кое бер. Уят болгонубуз жетиштүү эле болду. Banu, Эл укпасын, оозуңдан чыкканда кулагың угуп атабы сени? Мунун баарын кайдан чыгардың? Ширин менен эжем сүйлөшүп атканын угуп калдым. Үйгө барасыңарбы? Түн жарымда атама эмне деп түшүндүрүп бермек элем. Сен бизди мейманканага таштап коесуңбу? Bülent, эмне oldu? Korkan seni издеп атыптыр го, таптыбы? ооба. Тапты. Эмне oldu? Ай, эмне oldu? Айтпайсың, уруштуңарбы? Жок, урушкан жокпуз. Күйөөң мага катырылды. Жакиде, Корхан биздин мамилебиз бар деп ойлоп атат. Эмне? Кайдан ойлоп таптың? Жакиде болду токтот. Жетишет. Менин азыр сүйлөй турган дарманым жок. Буюмдарыңды жыйна дагы, курбуларыңа барасыңбы, мейманканага барасыңбы, анысын билбейм, кет бул жерден. Мен дагы бир жолу уят боло турган ниетим жок. Бул менин акыркы сөзүм. Жакиде. Жетишет. Сүйхан байпактарында чечип койсоң эс алсын.
Korhan Korlu'da. Güyöңүзбү? Ооба, эмне болду? Ал дагы бизге жайланышты. Эрте келип алган турбайбы? Бөлмөнү албайсызбы? Жок, анда мен башка бөлмө алайын. Жанындагы бөлмөнү берейин. Макул болот. Анда каяка алып барайын сени? Корлуда чарбасына. Кана ошол. Тиги адамдын кызы болбой калганыңда Бирок андай эмес. Мен ошол адамдын кызымын. Чындык ушул. жакшы. Кандайсың, жакшы болуп калдыңбы? Жакшы. 1-2 күндө оорубай калат. Сен кабатыр болбо. Баары жакшы болот. Эртерээк айыгып кет. Кемаль сага жардам берет, эмне керек болсо айт. Кам санабаң сага. Рыза ага биздин аманат. Ананда бир нерсе керек болсо тартынбай айт бизге, жарайбы? Мен деле бул жерде болом. Рахмат. Ушуну менен чыгып кетсин. Айтканың келсин. Угу атам Мехрим акайым. Жесур, сага өтө жакшы кабарым бар. Бая күнкү айткандарыңдын таасири күчтүү болсо керек. Баалуу кагаздардын баары сатылган. Эмне дейсиз, Мехрим акайым? Чын элеби? Бош убактым аз болуп, акыркы күндөр ал иштерге колум тийбей жаткан. Демек, корлудалыктар кожоюнуна каршы баш көтөрө алышат турбайбы эң сонун? Эң сонун. Аларды коркутуп койсом жеңем деп какшанып аткан таксиндин тилеги таш кааптыр. Булардын баары сенин жеңишиң. Сени менен сыймыктандым. Чындыгында укмуш иш жасадың, Жесур. Жок, андай эмес. Биз чогуу жеңишке жеттик. Эмне дейсем, Мехрим акайым, сиздин оюңузча бул окуя менен корлудаларды сестентип кое алдыкпы? Кандай десем? Тиги апамдын сотуна байланыштуу күбө табылып, көргөнүн айтып бере алабы деген үмүттө. Буйруса жаным, алда табылат. Макул. Кутмантаң көпөлөгүм. Кутмантаң ата. Көрөлүчү бүгүн бизге бул күн канчалык ийгиликтүү болуп берер экен. Жесур деген адам башыбызга балия үйгөндөн башка иши жок калгансып, биз деле аңда отурат. Мен сени менен сүйлөшөйүн дегем. Эмне жөнүндө? Кечээ эртең менен Жесурга барып турсуң. Аны коркутуп турсуң. Анан 1-2 сааттан кийин Жесурга бирөө ок чыгарыптыр. Анан Бул иштин сага тиешеси жокпу ата? аман эле болсун ошол бала. Көрдүңбү сени кандай абалга алып келди? Ага бирдеме бола калса эле менден шектенесиңби мындан кийин? Анда кимдин колунан келди бул? Мен кайдан билейин? Бар Жесурга барып сурап кел. Же болбосо кошо жашаган Рызадан сура. Башыбыздан көп нерсе өттү. Жесурду эмнеге өлтүргүң келсин? Болсо да күндүз кылам бул ишти. Өзүң ойлонуп көрсөң. Мен ушундайга барам да, Сенин оюңча. Көрдүңбү ачуумдун келгенин? Рейхан! Дарымды бер. Азыр ата, мен алып келем.
Sen koy otur. Sen atаңдан шек санап тура бер. Алло, Сухан Корлуда менен сүйлөшүп жатамбы? ооба бул мен. Кайненеңизди ким өлтүргөнүн билгиңиз келеби? Сиз кимсиз? Полиция көптөн бери издеп жүргөн күбөмүн. Тилемчи. Чындыкты билгиңиз келсе, акысы 100 000 лира. Акчаны алып келиңиз, жообун угасыз. Бирок эч кимге кабар бербейсиз. Полицияга же башка бирөөгө айта турган болсоңуз, келишим бузулат. Алло. Ооба, акча даяр. Каяка алып барайын? Каяктасың? Эч ким жокпу? Бул жердемин.
Акчаны алып келдиңби? Биринчи мага билгендериңди айтып бересиң. Жалгыз кел дебедим беле? Жалгыз келдим. Жесур? Кудай ургурдук кой. Sen emne oturasın бұл жерде? Emne izdеп жүрөсүң? Кооздукка суктанып отурам. Адам 30 жылдык өмүрүн төрт балдын ортосунда өткөргөн үчүн сагынат экен. Мен сенден сурап атам, Рыза. Эмне балай баштаган турасың Корлуда да? Эмне керек сага? Жада калса эң жаман көргөн, баркы жок болгон нерселерди дагы. Бүт барын. Душмандарың дагы. Мен да сени сагындым. Ошого келдим. Абайла. Ден соолугуңа кам көрүп жүр. Эмнени көздөп жүргөнүңдү билем. Эмне кыла турганыңды да билем. Эч ким көрө албаган. Сен чыныгы жүзүңдү эч ким биле албаган. Сен ким экениңди мен билем, мен. Кандай сонун? Тыңыр иш 40 жылда билинет. Туура айтасың. Мен да ошол күндү күтүп жүрөм. Себеби ошол күн келгенде жаныңда болгум келет. Сен азыр мага көңүл бурба. Кооздугун карасаң. Эмнеге мени аңдып жүрөсүң? Эмнеге аңдып жүрдүм экен? Анткени сага кабатыр болдум. Анан шектенип калдым. Жакшы эле шек санаган экем. Жакшы эле шек санаптырмын. Уксаңыз жаңылыштык кылып атасыз. Сен унчукпа. Сен сүйлөбөй тур, кезек келет сага да. Өз кезегиңди күт. Бирөө сага чалат дагы апамды өлтүргөн киши тууралуу маалымат берем деп айтат. Бирок сен мага аны айткың келбей койду. Бирок мен бирдемени сезип калам. Шектенгеним үчүн артыңдан аңдып келем дагы, а сен мага эмне деп суроо берип атасың. Эмнеге келдиң артымдан аңдып деп? Апамды өлтүргөн киши тууралуу сөз болуп жатат, Сухан. Уксаңыз. Эмнени уксаңыз, сүйлө. Айттым го. Бол. Көзүмө кара, башыңды көтөр, сүйлө. Сени бул жерге кыйнап өлтүргөнүмдү каалабай жатсаң, айтып бер. Кана айт. Айтып жатпаймынбы? Мен эч нерсе билбейм, уксаңыз. Айт! Бол! Сүйлөбөйсүңбү? Бол! Жесур, эмне кылып атасың? Сен аралашпа. Сен ары тур, аралашпа. Бул киши азыр мага баарын айтып берет.
Башыңды көтөр, мени кара. Же айтып бересиң баарын. Же мен сени бул жерден кыйнап туруп өлтүрөм, кана башта. Айт дедим, айт. Айт. Мен аны көргөн жокмун. Телефонда сүйлөштүк. Эмне кыла турганымды гана айтып берди, бирок атын билем. Кана айтмагасымын, тез. Рыза. Ысымы Рыза болчу. Таксин корулданын жолун тороп кабар берип кой деди. Мындан бөлөк эч нерсе кылган жокмун. Чын айтам, акча берем деди. Сөзүнө турган жок акмак. Андан кийин аны жоготуп алдым. Сага айттым го ишенбе ага деп. Укпай койдуң мени, эми көрдүңбү? Туура экен сөздөрүм. Эмне кылган атасың? Полицияга чалып атам. Эмне? Азыр бул абышканы полицияга салып берсек, мындан бөлөгүн биле албай калабыз. Эч кандай далил жок, түшүндүңбү? Болгону бул кишинин айткандарына Рызанын дагы жообу болот. Кимиси туура айтып жатат, кимиси жалган, кайдан билебиз? Биринчи билели эмне болгонун. Эгер тузакка түшө турган болсок, иш бүтөт. Бул акмакты жалдаган да ал. Түшүндүңбү? Суранам, кой бергилечи мени. Эмне билсем баарын айттым. Жалбарам, кой бергиле мени. Ата, сиз менен ишибиз бүткөн жок. Алло, Рыфат ага. Сага аманатым бар. Аны устаканада көзүңдүн карегинде карашың керек, иш бүткөнгө чейин. Мен сенин айткандарыңды аткардым. Эми кезек сенде. Мага берем деген акчаны 2 сааттан кийин эски фабрикага кетчү жолдогу токойго алып кел. Болбосо тиги байкуш аялды сени өлтүргөнүңдү баарын айтып берем. Кутман таң. Кутман таң. Кандай болуп калдың? Жакшы буйруса. Руксат берсең, жумуштарым менен шаарга барып келсем. Кааласаң Кемал алып барып келсин. Жок, кереги жок. Мен өзүм барып келем. Өзүң бил. Cesur? Эмне болду? Чыгып баратат, даярсыңбы? Даярмын. Макул, эч кимге билдирбей үйдөн чык, айткан жериме бар. Ошол жерде күтүп тур. Мен да барып калам. Макул.
келишти. Эмне болуп кетти? 1 мүнөт, полиция ким кабар берди эле? Колдонун көтөр. Жакшыбы бары тергөөчү? Бүгүн эртең менен ырза чырпычы жашыруун кат алыптыр. Белгилүү болгондой, ал катты тузакка түшүрүү үчүн жолдоптур. Анан дароо полицияга кабар берген экен. Биз болсо катта жазылган даректе тосмо куруп чектүүнү кармадык. Ким кылды муну? Ким тузак коюшу мүмкүн? Чынында жалганчы экени көрүнүп турат. Биринчи рыза кылды деди. Анан тыкыр иликтөөнү башталганда жалган айткан мойнуна алды. Кимдин планы экенин айтып берди. Сухан айым, бул абал сизге жакпай калышы мүмкүн. Бирок адам атаңыздын атын атады. Бул кишини таксин корулда жалдаптыр. Бул таштын алдынан да таксин корулуда чыкты. Бул кандайча болуп кетти? Адам айтты го, рыза жалдады деп айтты го. Катуу сурак алганыбыздан кийин баарын айтып берди. Атаңыз рыза кылды деп айт дептир. Айтчу сөздөрүн жаттатып коюптур. Ата муну эмнеге жасамак эле? Эмнеге болмок эле, күнөөсүн рызага жүктөп коюу үчүн да. Тынччылыкпы Кемал? Эмне болду? Биринчи мени атып кетесиң. Бул жериме атасың. Мен секирем, ошондо ок чыгар. Жесур! Андан кийин Сухан Корулудага чаласың. Ага айтасың. Сухан Корулуда менен сүйлөшүп жатамбы? Ооба, бул мен. Кайненеңизди ким өлтүргөнүн билгиңиз келеби? Полициянын колуна түшкөнүңдө сурак башталат. Ошондо жаттагандарыңды айтып бересиң. Сени таксин Корулуда жалдады, мага тузак коюу максатында. Мага көңүл бурба, мен сага тузак койгон болчумун. Жок, жакшы эле койгон экенсиң. Жаман болгон жок. Болгон чындык ортого чыкты. Болбосо баарын мага үйүп коюшмак экен. Чынында Корулуда мындан да кутулуп кетет, көрөсүң го. Сен камсанаба. Кутула албай турган убак да келет албетте. Аны да көрөбүз.
Ömürümde mындай акмакчылык көргөн эмесмин. Ал киши менин атымды кандай максатта айтты экен? Тергөөчү, сен буга кантип ишендиң? Эмне деген келжиректик? Таксим Бey, ал киши мойнуна алды. Аны көп акчага жалдаптырсыз, ошентип айтты. Мен ал кишини өмүрүмдө биринчи жол көрүшүм. Жесурдун апасы өлтүрүлгөн күнү алдыма чыкты. Рыза адалетти уурдап кетти деп айтты мага. Ал эмнеси? Мен аны акчага жалдаган эмишмин. Дагы эмне кылган эмишмин? Жок, жалганчы экени көрүнүп турбайбы? Жалганчы ал киши. Карасаңыз, Таксим Бey, бул сиз үчүн жакшы болгон жок. Соттун чечимине таасирин тийгизип калышы мүмкүн. Тууганым, уксаң айтып жатпаймбы? Мунун баары Рыза деген шайтандын кылган кылыгы. Жесурдун апасын өлтүрдү. Анан бу жалганчыны алдыма чыгарды. Күнөөсүн мага үйүү үчүн. Жесур, мен де эртеден бери сага жете албай жүрөм. Сага жаман кабарым бар. Тынччылык эле болсунчу, таксин корлуда бирдеме кылды дей көрбөңүз мага. Бүт баалуу кагаздарды сатып алып коюптур. Эмне деп атасыз сиз? Элди кантип коркутуп алды билбейм. Ушул жерде болгон баалуу кагаз сатып алган канча киши болсо бүт баары таксинге өткөрүп беришиптир. Эми компаниянын жарымынан көбү анык болот. Мурдагыдан да күчтүү болуп чыга келди. Мен аны Ата. Ата. Сен, мен сенин оозуңду жырып коеюнбу? Таксим Бey, кое бериңиз. Сен эмне деп дөдүрүп атасың? Ата дейм, болду. Рыза деген эшек жалдады сени. Өлтүрөм мен сени, өлтүрөм дейм. Өлтүрөм. Ата, күнөөң андан бетер көбөйөт мынтөрсүң. Жакшы элесиңби? Жакшыбы дейм? Ата дейм, жакшы элесиңби? Жакшымын. Жакшы. Сен бар тик акмак күйөөң менен. Рыза айттын жанына бар. Жүгүр. жок, ал акмакты түрмөгө отургузуу ал үчүн бир сыйлык болуп калат. Ал дагы эле ишин албайт. Дагы эле жөн отурбай акча, дагы да акча, күч, акча. Ансыз деле бүт күчүн акча үчүн жумшап атпайбы? Сени карап тур. Анын болгон күчүн, бийлигин, бүт акчасын колунда эмне болсо тартып албасам, мен Жесур Алемдар уулу болбой калайын. Мен айтты дейсиң. Ал эң катуу жаза менен бир тыйыны жок болушу керек ал акмактын. Түшүндүңбү? Адилет чечим. Биринчи компаниясын, жерин, акчасын, байлыгын, унаасын, чарбасын, эмнеси болсо бүт баарын тартып алам. Бүт баарынан кол жуйт. Ал менин ишим бүткөндөн кийин куру жалак, жылаңач болуп ортодо калат. Мен муну жасайм. Айтты дейсиң. Мен да сага жан дили менен жардам берем. Кана, эмнени күтүп атабыз анда? Баштайлыбы? Кое тур. Алгач бир ишти бүтүрүшүм керек. Көрдүңөрбү? Дагы келген жок. Жесур Алемдар уулу ар дайым кылганын бүгүн да жасады. Мындайгыларын билебиз да барыбыз. Жок, түшүнө албай турам. Муну создуктуруунун эмне кереги бар? Сюхан, бир аз тынчтанчы, суранам. Келе жаткандыр жолду болсо керек. Ооба, ошондой. Келет. Жолдо келе жаткандыр. Албай жатабы? Айттым го келбейт деп. Доогер Сухан Корлуда Алемдар уулу. Жоопкер Жесур Алемдар уулу. Ай Жесур, каякта жүрөсүң?
Баары толук болсо отурумду баштайлы. Анда Сухан Корлуда Алемдар уулу, атаңыздын аты. Таксин Корлуда. Доогер Сухан Корлуда Алемдар уулу. Стамбул 1-үй бүлөлүк сотуна кайрылуу менен үй бүлөнү сактап калуу мүмкүнчүлүгү жок экенин, жубайлар эки башка көз карашта жашай турганын далилдеп, ажырашуу үчүн арыз жаздыңыз. Никеңиздер жокко чыгарылып, ажырашуу чечимин кабыл аласызбы? Ооба. Жоопкер Жесур Алемдар уулу. Үй бүлөнү сактап калуу мүмкүнчүлүгү жок экенин, жубайлар эки башка көз карашта жашай турганын далилдегени үчүн Сухан Алемдар уулу менен никеңиздер жокко чыгарылып, ажырашуу чечимин кабыл аласызбы? Кабыл алам, урматтуу сот. Ооба.